Кечээ түнү Чычкан Капчыгайында 2,5 миллион куб кар көчкү түшкөн. Бул чоң көлөм болгондуктан Ош-Бишкек жолундагы каттамды толугу менен токтотту. Анткени унаа өтүүгө мүмкүнчүлүк жок. Учурда карды тазалоо иштери жүрүүдө. Бирок аны 4 күн аралыгында араң тазалап болору кабарланууда. Бүгүнкү күндө аталган участкада Каракөл Токтогул жол тейлөө ишканаларынан ошондой эле Чүй областынын номер 9 жол тейлөө ишканасынан 5 техника тартылып тазалоо иштери жүрүп жатат. Ушурда жолду толук тазалап, жолго проезд берүү үчүн 210 миң куб карды тазалоо зарыл. Ошондой эле мындан сырткары райондук жагандык коргоонуу кызматтары өзгө чакырдалдар бөлүмү тарабынан атайын чатырлар тигилип, айдоочуларга жана жүргүзүүчүлөргө жылынуучу жайлар жана атайын тамактар берилип жатат. Учурда жол эки тараптуу жабылганына байланыштуу жерлерге атайын посттор коюлуп, узак каттамга чыккандарды жана жүк ташуучу унааларды токтотуп турушат. Антпесе көчкү түшкөн аймакта жол тыгыны жаралуусу мүмкүн. Айдоочулар болсо 4 күн жолдо кармалганына кейип турушат. Чычкандан көчкү түшкөн деп жооп койду. Эми 4 сутка турасыңар дейт. 4 сутка бул көп да. Эми жылда уш көрүнүш. Ушуну эртерээк атып пушка менен түшүрүп койгондо 5-6 саатта нары бери өтө берет элек. Жол жабылып калды, турабыз эми. Эч неме жок, башка вариант жок. Кандай зыяндар келип атат эмсилерге? Зыяндар чөнтөгкө зыян келип атат да. Ичип атабыз, жеп атабыз бекерден бекер. Түн ичинде машинаны жүргүзүп коюп атабыз. Ошол биздин зыяндар. Бишкектен Ошту көздөй жүк ташыган айдоочулар жолдун азабын кыйла эле тартып жатканын айтышууда. Анткени көчкү жүрбөгөн аймактарда да жол тыгын орун алган. Ошол себептүү ар бир өткөрмө бекеттерден өтүш үчүн кеминде 3 сааттан күтүшүүдө. Бишкектен Сосновкада өзү 3 саат турдум пробкада. Өчүрүчү Таразада. Анан саат 5-терде, түштөн кийин 5-терде Сосновкадан жылып, Змейканын ичи бүт эле таш түшүп атат. Учурда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү айдоочуларды Бишкек-Ош унаа жолуна чыкпай турууга чакырышат. Ар бир посттон 5-тен 6-дан 10га чейин кызматкерлер турат. Алардын негизги максаты ошол укпай калган айдоочулар, биздин граждандар ошол көчкү болгон жерлерге барып алып, алдын ала барып алып мындай кыйынчылыктарга учурабасын деген мааниде. Себеп бул көчкү ошол специалисттердин айтышы боюнча бир жок дегенде 2 сутканын ичинде тазаланып бүтүшү мүмкүн деген божомолдор бар да. Ош-Бишкек трассасындагы жолдун убактылуу жабылгандыгына байланыштуу аба каттамга болгон талап күчөдө. Бирок Жалал Абад Бишкек авиакассасында билетке болгон баа заматта көтөрүлгөнү байкалды. Буга чейин бүгүнкү күнгө чейин билет өзүнүн баасында эле сатылып 2200 сомдон сатылган, 1700, 2200 эмне сатылып башталган. Бүгүн жол жабылганга байланыштуу билеттин баасы кичине болсо дагы баасы көтөрүлдү. Эң кымбат билет 3900 сомго чейин чыкты. 2018 жыл башынан Бишкек-Ош трассасынын Жалал Абад облусуна караган 14 аймагында кар көчкү катталып, 2 адам көз жумган. Өткөн жылы ушул эле аймактарда 63 көчкү жүрүп, 4 адам мерт кетсе, 22 адам түрдүү жараттарды алышкан. Дамир Кубанычбеков, Замирбек Тойчубаев, 7 канал.